Акыркы 6 ай көрсөттү биздин канчага бөлүнүп кеткендигибизди. Бузулуптурбуз, каныбыз бузулуптур. Азыркы кыргыз түндүгүн ыргыта тетири басат. Тетири басканда да ченебей, чактабай максимум газын басат. Кыргыз өзүн өзү чаңган, өзүн өзү океңдерге кошуп алып баран деп күлгөн. Америка башынан сылап бир мактоо кагазын ыйгарып койсо, бүтүндөй кыргыз элин сабатсыз деп өйдөдөн карап, өзүн прогрессивдүү, өзгөчө сезип алган. Кыргызча сүйлөсөң мырт деген, манасын жокко чыгарып жомок деген. Улуттук кийимин чанып 3 жашар кызга жоолу короп, динге эмес арабка сыйынган, ашынган дин фанаттары. Динди да жон койбой тийишип, күнөөгө батып мазактап күлгөн, теңирчимин дегендер. Ата бабасынан калган ырымдарды жийлеген, салтын маскаралап дүйнөгө алып чыгып, элин жапайы көрсөткөн. Чоңураактары чоочундарга чуркап барып даттанып арманын айткан, өз элине өзү кыянаттык кылган, өз ханын сыйлабай, өзгөнүн ханына суктанган. Өзгөлөр кыргызды шылдыңдаса ардангандын ордуна максимум бөлүшүп табасы канып жыргаган. Жаңалганды жашырып жапкандын ордуна жарыя кылган. Мүдүрүлгөндү сүйөп тургузгандын ордуна таптап туруп тебелеп салган. Чучалабагыла. Азыркы кыргыз өзүнүн кыргыз экенинен уялат. Бири араб болгусу келет, бири Америка болгусу келет, бири оруска жагынат. Кыргыз кыргызды укпайт. Кыргызды ишендириш үчүн кыргыз кеңеш берип акыл айтпаш керек. Сөзсүз чоочундар айтып тастыктап беришет. Кыргыздын кадырын кыргыз билбейт. Кыргызды кыргыз баркташ үчүн сөзсүз тили буруу чет өлкөлүк бирөө макташы керек. Болбосо кыргызды кыргыз мактаса кошоматчы дейт. Кыргызды кыргыз жактаса жарашпайт. Кыргыз кыргызды баш көтөртпөйт. Баш көтөргөнүн баарлап биригип алып тытып жейт. Кыргыз кыргызга өч, кыргыз кыргызга душман. Кыргызды кыргыз жок кылат. Бул кетиште шашпагыла. Чоочундар менен душмандар убара болбой эле койсо болот. Бизди башыбыздан сылап мактап туруп бир тутам акча карматып койсо, өзүбүздү өзүбүз эле кырып коебуз. Аны душмандар эчак билип алган. Ошондуктан ар кандай уюмдар аралап кирип тамыржайды өлкөбүздү. Эр болсоң тазаланып көр эми. Бытыратып бизди булар эчак бөлүп алышкан. Азыр нукура кыргыздын ырын ырдаган кыргыз өтө аз. Апам айтты эле, нукура каны таза кыргыздын жоон кан тамырын союз кырып таштаган. Азыркылардын 80% олжого келген, ар кошкон бир кошкон томояктардын тукумдары оборлору ачык өлкөнүн түбүнө түшү жетсе, тойбойт булар деп. Арман. Карап олтуруп өңчөй томояктын тукумдары калган экенбиз дедим. Баары кыргыз, бирок баарыбыз кыргыз болгубуз келбейт. Башкаларды туурап жашагылары келет, башкалардай болгулары келет. Атүгүл балдарына койгон аттарын кара. Альберт, Дунай, Аманда, Саид, Нурс, Жахангер. Эх, ары жок кыргыз. Баягы Мырзабек, Алайхан, Айдаркан, Кара Чач, Сыргалар жок азыр. Аларды азыркы кыргыздар шылдыңдайт. Ооба, бир тарабы капыр, теңирчи десе, бир тарабы мырк, сабатсыз деп шылдыңдайт. Өлбөгөн адамдын алтын аяктан суу ичер демекчи. Акыры кыргызым деген, кыргыз үчүн жанын берген ажоо келип, акыркы үмүтүм, акыркы бийликте де олтурсам, бул бийликти деле тытып жеп салат окшойсуңар. Садыр Жапаровго сабыр бере көр Кудайым деп эле отуруп калдым. Биз бул бийликке эмес, бул бийлик бизге чыдаса экен деге. Обору ач кызылды көрсө журтун сатып, аркасына ташыргытып басып кетчү. Томояктын тукумдары менен күрөшүү оңой эмес чынында. Бактыгүл Иманбек кызы. Шайлообек Атазов, Али Токтокунов. Сен 3 жылдан бери акшылык кожоюндарың айдактап, сен үрүп кыргыздын чыган уулу патриот агабыз Райымбек Матраимовду каралап, куру доомат коюп ушак таратып жүрдүң. Эми болсо чындык чыгып, мындай Кудайга элге жакпаган аракетиң ташка отурат. Райымбек Матраимовду каралоо бул чет элдик кожоюндарыңдын проектиси болчу. Ал кишинин элге көп жарыгы тийди. Анын элге кылган жакшылыгын Кудай билсе болду. Жакында мамлекетибиздин коопсуздук органдары аны актап, адилет чечимин чыгарып берди. Дале болсо батыштын саясатынын куралына айланып ара жолдо калдың. Сен сыйынып, ак эткенден так эткен Америка, Европаңда деле адам укугун тебелеп, тепсеп, негизсиз каралоо жүргүзгөндөр мыйзам алдында жооп берет. Бул биздин мыйзамдарда да бар. Европада окуп, иштеп келсең дагы кыргыз мыйзамдары аркылуу укуктук баа алышың керек. Эрланбек Тагаев, урматтуу кыргыз элим, бир канча күндөн бери түшүнгөнү деле, түшүнбөгөнү деле жерди берип койду деп ызы-чуу түшөсүздөр. Кемпир-абад суу сактагычтын тосмосу Союз таркагандан бери эле Өзбекстанга карап келген. Өзбекстан стратегический объекти, кыргыздар жардырып жибербесин деп өзлөрүнүн солдаттарын коюп келген. Керек болсо үстүнөн өткөн жолду жаап, өзгөн райондон айланып өткүлө деп айландыра жол салдыртып, ушул күнгө чейин каттап жүрөбүз.
Сайдагы суунун топтолуп турган жери болсо туура бизге карачу. Азыр ошол сууну орток колдонууга болот. Келишимде сууну айландыра тосууга уруксат жок деп Камчыбек Кыдыршаевич өзү жооп берди. Демек суунун турган жери бизге карайт, туура. Бирок ошол жердин бизге пайдасы барбы? Же болбосо ошол жердин өлчөмүнчө Сузак районунан Өзбекстан ошончо жер берди. Ошол жердин пайдасы көппү? Мына ушул жерде бардык маселенин баары менин жеке оюмча суунун турган жерине караганда Сузак районунан берилген жердин пайдасы көп. Суунун чыгышын Өзбекстан тосуп алган. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, топтолгон суу Өзбекстанга кете турган суу. Жери биздики. Өзбекстанга жөн эле сууну сактап берип, кампасын тиктеп олтургандан көрө пайдалуу иштете турган жерге алмаштырып жибергенибиз туура болот. Анан түшүнбөй эле сууну берип жиберди дегенибиз менен суу аккан, суу агып кете берет. Пайдасын Өзбекстан көрө берет, бирок биздин жер жөн эле суу астында иштетилбей кала берет. Андан көрө дыйкандар иштете турган курук жерлерден берип жатканда чечип алганыбыз анык. Эгерде суу тосмосун бузуп, сууну агызып жиберип, жерин иштете электеген бир кандайдыр бир жолу болсо, анда башка кеп эле. Ал жерде сууну Өзбекстан коруп келген. Жер стратегиялык объекти. Азыр точка коюлуп, жерлер чечилип кеткени биз үчүн абдан жакшы шарт. 30 жылдан бери чечилбей деле канчалаган жерлерибизди алдырып келгенбиз. Азыр чечилбесе мурдагы кейпибизден жаман кейпибизди кийип калышыбыз толук ыктымал. Кошуна өлкө менен ат салыша албай турган акыбалда экенибизди унутпайлы. Провокация кылам дегендерге шылтоо табыла берет. Бирок эртеге туура эмес иш кылып албайлы. Марат Иманкулов: чек ара маселеси бир жактуу чечилбейт. Бир жактуу чечүүгө аракет жасоо тирешүүгө согушка алып келет. УКМКнын төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Марат Иманкулов кыргыз бийлигинин кыргыз-өзбек чек арасын тактоо көп жылдан бери келаткан маселени чечүүдөгү аракетин оң баалады. Чек ара маселеси Кыргызстандын көп жылдардан бери жыйылган көйгөйү. Мурдагы бийликтер чечпей созуп келишкенинин жыйынтыгы. Аны чечүүнүн эң ыңгайлуу мезгили Союз жаңы гана таркаган 1990-жылдар болчу. Ошол убакта чечилгенде азыркыдай тамырлабай эле 30 жыл кыйналмак эмес. Кийинчерээк Өзбекстандын президенти бир жактуу чечүүгө аракет жасады, а биздин бийлик чечкиндүү кадамдарга бара алган жок. Аягы жаман болду. Чек ара аймагында мезгил менен чыр чыгып, жергиликтүү калкка түйшүгүйдү. Такталбаган аймакта эки өлкө жарандары бул жер меники деген жаңжалга барары талассыз. Азыркы бийлик бул маселени чечели деп аракет кылууда, бирок кээ бир кадамдарына эл тараптан түшүнбөстүк болуп жатат. Бул маселеде көбүрөөк ойлонуп, анализдеп, эл менен пикир алмашып, макулдашып, оюн угуп койсо ашыктык кылбайт. Маселенин баары түшүнбөстүктөн жаралат. Мен азыркы бийлик улуттук кызыкчылыкты жыйыштырып коюп, коңшу өлкөнүн талабын аткарууга умтулуп жатат деген пикирлерге кошулбайм. Андай ниеттери жок. Бирок конкреттүү эл жашаган аймак тууралуу сөз болгондо, ошол аймактын тургундарына алдын ала сөзсүз жолугушу керек. Кандай пландарды коюшканын, кандай чечимдерге ыктап жатышканын, анын мамлекет үчүн кандай пайдасы бардыгын элге түшүндүрүп койсо, баары өз нугузунда кетмек. Чек ара өтө опурталдуу маселе. Ал дипломатиялык мамилени талап кылат, бир жактуу чечилбейт. Бир жактуу чечүүгө жасалган аракет тирешүүгө, согушка алып келет. Андайга жол бербеш керек. Жүздөгөн жылдардан бери коңшу жашап жаткан тууган элбиз. Конфликт эч кимге пайда алып келбейт. Өлкөбүз экономикалык кризиске батып турат. Жакырчылык көбөйүүдө. Мындай учурда тирешүү керек эмес. Бечелге жөтөлдүн керек эмне дегендей эле сөз. Бирок улуттук кызыкчылык чек ара же башка коопсуздук маселесинде болобу биринчи орунда туруусу шарт. Кандай маселеде болбосун мамлекеттин кызыкчылыгын бирөөгө алдырбаш керек. Бул саясаттагы эң негизги принцип болууга тийиш. Чек ара маселеси чечилбесе, баягы эле карапайым эл кыйналат. Чечүү үчүн эки өлкө компромисске барышы керек. Бербейбиз, албайбыз деп отура берсек, маселе тереңдейт, чечилиши кечеңдейт. Качанкыга чейин элди бул меники, бул сеники деген талашка түртүп кыйнайбыз. Эки өлкө достук атмосферада эки жактын тең кызыкчылыгын эске алып, ийри отуруп түз кеңешип, нечен жылдан бери чубалжып келаткан маселеге чекит коюуга убакыт келип жетти. Ташкентти берсе да калбайбыз. Митингчилер Кемпирабад ыйык жер экенин айтышты. 23 апрелде Ош областынын Өзгөн районундагы Кемпирабад суу сактагычынын жанынан 50 гектар жердин Өзбекстанга берилишине нааразы болгондор митинг өткөрүшүүдө. Кемпирабадтан 20 гектар жерди беребиз деген бул акылсыз кишинин сөзү. Бул жер бриллианттан да кымбат жер. Кемпирабадтын ордуна Ташкент шаарын берсе да калбайбыз. Себеби бул жерде биздин ата-бабаларыбыздын изи калган, деди митингге чыккан жаран. Учурда митинг уланууда.
Путин Зеленскийдин жолугушуу демилгесине жооп берди. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Украинанын президенти Зеленскийдин жолугушуу демилгесине жооп берди. Бул тууралуу ал Беларусь президенти менен өткөн жолугушуудан кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Зеленский Донбассты талкуулагысы келсе, биринчи Донецк менен Луганск элдик республикалары менен талкууласын. Ага мен киришпейм. Эгер Россия менен эки тараптуу кызматташтыкты талкуулагысы келсе, келсин Москвага. Биз дайым сүйлөшүүлөргө ачыкпыз, деди Путин.